Светлана Жумабекова Сокулук районунун Шопоков шаарынын тургуну. Ал кесиби боюнча мугалим, бирок үйдө болууга аргасыз. Анткени үйдүн эң кенжеси Миразис аутист. Баласы 3 жашка толгондон кийин гана дарыгерлер тарабынан аутист деген диагноз коюлган. Аутизмдин эмнеден келип чыгаарына азыркы медицина так аныктама бере албай келет. Тубаса түнт адамдар менен сүйлөшпөгөн балдардын акыл эси жана дүйнө таанымы жөнөкөй адамдардыкынан айырмаланат. Ошондуктан мындай илдетке калган балдар өзгөчө кароону, камкордукту талап кылат. 5 балам бар, 10 неберем бар. Бул 2006-жылы төрөгөм, эң кичүү балам. Анан ушу баламдын ушундай экенин 3 жашынан кийин билип калдым да. Баягы эң кичүү кенже бала болуп, анан эркелеп атат экен деп ойлогонбуз да. Анан биз ошо менен, ушу бала менен ушу күнгө чейин алышып келатам. Балам азыр 13-кө чыгып калды. Саламатсыздар, эже, кандайсыздар? Акыбалыңыздар кандай? Нуразиз, кандай? Акыбалыңыздарды билип коеюн деп келдим. Кандай Нуразиз? Жакшыбы? Молодец, молодец. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мамлекет тарабынан айына 4000 сомдон жөлөк пул каралган. Светлана айым белгилегендей, жөлөк пул баласы үчүн керектүү дары-дармектерге гана коротулат. Андан сырткары жеке ассистент кызматын уккан соң дароо жергиликтүү социалдык коргоо мекемесине кайрылып, тизмеге кирип, бир айда бир жолу айлык акы катары 4900 сом алып жатканын айтып өттү. 4900 алабыз, пособиясы 4000. Ошондо баш аягы ошо 8900 сом ар бир ай сайын, ар бир айдын 10-унда уже мен барып карточкада уже снимать этип турам. Ошо балаңыздын акыбалын билип көрүп коеюн деп келгенбиз. Ошондой эле Нурдинов Миразистин саламаттыгын, кийимин, деги эле кандай шартта жашап жатканын жергиликтүү социалдык кызматкер келип көзөмөлдөп турат. Майып балдардын ал акыбалын билип турабыз, каяка кетип атышат, каяка эмес, ошо боюнча биз отчет тапшырабыз, ар ай сайын тапшырып, отчетторун анан ата-эненин өзүнө тааныштырып, ошолорду көрсөтүп, эмне жаздык, эмне койдук, баланын кийингенин карайбыз, тамак ичкенин карайбыз, ата-энелери бүт эле ошо балам үчүн деп бүт аракеттерин ошо балдарына жумшайт. Мына барып эметип калганда, мына мен кече эле келдим массаждан, азыр мына эмеге алып баратам деп бир ата-эне мындай жөн отурганын көрбөйбүз да. Ошо балдар менен эле алек болуп эле массажга барат, шаарга баратам, бияка баратам, кээ бир болсо окутканга аракет кылып атат, балам ошол ойдон калып калбасын деп. Сокулук райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын билдиргендей, Светлана Жумабековадан сырткары 258 ассистент бар. Бул долбоор ийгиликтүү жүрүп жатат. Жеке ассистент деген жана медико-социалдык эксперттик комиссиянын аныктамасында бизде жазылыш керек да. Бул бала дайыма бирөөнүн багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж деп. Ошондон биз бул жумушту баштайбыз да. Анан кийин жеке ассистент ата-эне боло алат, жана анын багуучусу боло алат, жакын бир туугандары боло алат. Жеке ассистент катары бул 4 ай сайын 4900 сомдон төлөнүп берилет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги берген маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 6000ден ашык жеке ассистент бар. Жеке ассистент дайындоо үчүн төмөнкү документтер болуу зарыл. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, JID паспорт, баланын майыптыгы жана четтен көрсөтүлүүчү жардамга муктаж деген негиздеме. Жеке ассистент болуу үчүн социалдык коргоо жетекчисинин атына арыз, жашаган жеринен үй-бүлөнүн түзүмү тууралуу негиздеме, паспорттун көчүрмөсү, банктан эсеп. Ошондой эле үй-бүлөдө бир гана адам жеке ассистент боло алат. Эгер ата-энеси иштеген болсо, ал кызматты жакын адамдары аркалай алат. Айзада Нурадилова, Гүлчүрө Кызымкулов, Нью ТВ.